Апта ичинде облус боюнча 2 үй бүлө көмүр исинде ууланып ооруканага кайрылган. Биринчи окуя Ала Бука районунун Жапа Салды айылында катталып, 7 адам жабыркап, эң кичинеси 2 жашта болгон. Алар медициналык жардам алып, абалы жакшырган соң үйлөрүнө жиберилген. Аксы районунда 4 адам уланды. Анын бирөөсү апасы, калгандары балдары. Балдары 2-3 күндө эле жакшы болуп калып, ооруканадан чыгарылды. Бүгүнкү күндө апасы терапия бөлүмүндө жатат. Абалы дурус, бирок ошо интоксикациясы кеткиче дагы дарыланып уланууда, бирок абалы жакшы эле. Ал эми 2022-2023 жылдагы от жагуу мезгилинде мештен чыккан иске уулануу боюнча 12 факты катталып, 47 жаран жабыркаса, анын 2-өө каза болгон. Мындан улам адистер от жагууда айрым эрежелер сакталышы керектигин эскертишет. Негизинен биринчи от жагуучу мештер жана анын mooрлору оң абалда болуш керек. Аларды мезгил менен тез тазалап туруш керек. Мындан тышкары от жагууда уктаарга жакын ошол мешке салынган көмүр болобу же башка отун болобу, ошо толугу менен күйүүсү көзөмөлгө алыныш керек. Ошо күйүп бүткөндөн кийин гана ошо укташ керек да жарандар. Мешке толтуруп салып коюп көмүрдү өздөрү жатып алып, ал быгышып түтөп, анан ис чыгып, анын негизинде уланып калган фактылар көп да. Ис адамды алсыратып, уйкуга тартат. Ошол эле учурда анын жыты дагы билинбейт. Уулануу фактылары түнү катталгандыктан жарандар сезбей калышаарын дарыгерлер айтышат. Бирок ууланган жаранга алгачкы жардам берүүнү ар бир киши өздөштүрүүсү зарылдыгын кошумчалашты. Таза абага алып чыгып, анан кийин ошо баягы алгачкы жардам көрсөткөнгө аракет кылыш керек, же сразу эле тез жардам машинасы менен ооруканага жеткириш керек. Дем алуусу барбы, жокпу, жүрөгү согуп атабы, сокпой атабы, ошолордун баардык белгилерин билиш керек да. Алгачкы жардамды ошо биздин жарандарыбыз баардыгы үйрөнгөнгө аракет кылыш керек да. Адистер үйдө жагыла турган көмүрдүн сапатына дагы маани берүүгө чакырат. Себеби айрым көмүрлөрдү жаккан учурда көп ис бөлүп чыгаруучу мүнөзгө ээ болот дешет. Кундуз Кенжебаева, Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.